Аксыр районунун Кербен шаарынын тургуну эл агартуу тармагында 48 жылдан ашык эмгектенген. Анын ичинде 24 жыл мектеп директору болуп иштеген Эркин Сатаев президенттин бул демилгесин колдойт. Анткени азыркы директорлордун ичинде санариттик системаны билбеген, долбоорлор менен иштей албаган, ишкерлик кыла албагандары да бар. Алар мектепте директор болуп иштөөгө болбойт дейт. Кээ бир жерлерде акыркы технологияны билбеген мектеп жетекчилери бар экен да. Баягы эле мурдагы шаар боюнча келип аткандар бар экен. Мен оюмча бул абдан туура убагында кабыл алынды. Сөз болуп атпайбы? Эмне үчүн башка жетекчилер 6 жылда албашат дагы? Директорлор түбөлүккө директор болуп жүрө берет деген. 30-40 жылда отургандар бар дейт. Эми аттестациянысы иштей берсин, бирок жаш чектеп коюш керек да. 60-тан кийин мен өзүм көрдүм, 60-тан кийин эми ал кыйын болуп калат иштеш. Менин оюм ошондой. Мугалим бүткүл билим берүү системасынын өзөгү болсо, директор мектептин өзөгү. Биринчи кезекте мектептеги билим берүүнүн сапаты жетекчинин ишмердүүлүгүнөн көз каранды, деп билдирди билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев. Демек, директорлор акыйкатта заманбапта калыс да болсо гана ийгиликке жетишебиз дейт Аксыр районундагы мектеп мугалимдери. Ата-энелер, коомчулуктун арасында көп жылдардан бери ушул мектепти жетектеп туруп алды. Ушул жерде көп жылдан бери жетектеген жерде кандайдыр бир деңгээлде коррупция орун алды деген кайчы пикирлер. Ошол эле учурда билим берүү тармагында иштеп аткандардын мектепте кандай коррупция болушу мүмкүн деген сыяктуу кайчы пикирлер айтып атат да. Мына ушул пикирлерге бөгөт коюу максатында ушул указ ишке ашыкты деп ойлойм. Эми туура, бул чечим туура. Эгерде мектеп жетекчиси, мектеп директору күчтүү адис болсо, ал сөзсүз түрдө сынактан жеңип чыгат. Ошол эле учурда сынак бул биз коомдо жашап жатып, коомдон сырткары болушка мүмкүн эмес да. Ошол сынак дагы өз учурунда жетекчинин ар тараптуу интеллектуалдуулугун изилдөө, анын жетекчилик деңгээлин, анын билим деңгээлин кайсы бир деңгээлде сыноо үчүн деп ойлойм да. Аксыр району боюнча 65 мектеп болсо, анда эмгектенип жаткан мектеп директорлорунун 20-сы 5 жылдан жогору эмгектенгендер. Алардын ичинен 5 директор пенсия курагындагылар. Каалоосуна жараша директорлордун конкурсуна иштеп жаткан директорлор да катыша алышат. Алардын иш аракеттери, билим деңгээлдери туура келип, аттестациядан өтсө иштей берет. Чындыгында 10-20 жылдап иштеп жаткандардын ичинде мыкты директорлор да бар. Алардын эмгектик өзгөчөлүктөрүнө да баа берилип койсо жакшы болмок дейт адистер. Азыр туурузунан айтып коюш керек. Бир топ жыл мектепке эптеп жетекчиликке отуруп алып, бирок эч нерсе кылбаган, же имараттарды тартипке келтирүү жагында маани берилбейт. Болбосо эң негизгиси билим, окуу, тарбия ишин уюштурууда маани бербеушүлүк менен, өзү бүтөттүк менен мугалимдер сабакка кирип чыгып, анан кийин жыйынтыгында окуучулардын чыныгы билим деңгээли аксап келип аткан ушундай окуу жайларыбыз жок эмес. Билим берүү уюмдары жок эмес. Эми мунагы президентибиздин кабыл алган буйругу, указы абдан учурунда дегенге туура да, анткени өзгөртүү керек эле. Конкурстун негизги максаты мектеп директорлорунун аброюн түшүрүү эмес, баарына бирдей мүмкүнчүлүк түзүп берүү, башкача айтканда, билим берүүнү жаңы деңгээлге көтөрүү болуп саналат. Тагайбек Акматов, Абдумомун Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Аксыр району.